Баарыңарга салам. Эфирде сенин добушуң, сенин келечегиң программасы. Бүгүнкү чыгарылышта мыйзам бузуулардын мергенчилери аткан байкоочулар тууралуу сүйлөшмөкчүбүз. Эгерде сиз буга чейин шайлоого катышкан болсоңуз, колуна дептер кармаган сүрдүү адамдардын тобун көрсөңүз керек. Ооба, дал ошол адамдар байкоочулар. Алар кайсы бир партиянын, талапкердин атынан же эл аралык жана коомдук байкоочулар болушу мүмкүн. А сиз шайлоого байкоочу катары катышып көргүңүз келеби? Кесиптешим Фируза дал ушул суроо менен Каракол шаарынын тургундарына кайрылып көрдү. Ооба, наблюдатель болсо болот. Анткени шайлоо наблюдатель боло турганда шайлоонун таза өтүшүн көзөмөлдөп карайсың. Жок, мен наблюдатель болгум келбейт. Вот чисто мындайча айтканда, политикага аралашкым келбейт. Жок, билбейм. Жок. Саясатка келишим келбейт. Жок. Слишком көп маселелер бар да. Ал эми азыр байкоочу деген ким жана эмне ишти аткарарын чогуу көрөлү. Байкоочу добуш берүүнүн жүрүшүн, добуштарды саноону жана шайлоо комиссиясынын ишин көзөмөлдөөчү, добуш берүү протоколдорунун тууралыгын текшерүү жана шайлоонун жыйынтыктарын аныктоо боюнча ыйгарым укуктуу жаран. Байкоочунун негизги милдети добуш берүү жана добуштарды саноо учурунда мыйзамдын сакталышын көзөмөлдөө. Эгерде мыйзам бузуулар аныкталса, байкоочу аларды токтотууга же оңдоого аракет кылыш керек. Эгерде сиз өзүңүздү байкоочу катары сынап көрүүнү кааласаңыз, бул чыгарылышты кун коюп көрүңүз. Анткени бүгүн көз карандысыз байкоочунун шайлоо участкасындагы анын укуктары жана милдеттери жөнүндө кененирээк айтып берем. Ким көз карандысыз байкоочу боло алат? Кыргыз Республикасынын 18 жашка чыккан ар бир жараны байкоочу болууга укуктуу. Көз карандысыз байкоочу эң негизгиси саясий партиялардын же саясий кыймылдардын мүчөсү болбосу кажет. Байкоочу эмне иш аткарат? Шайлоо күнү байкоочу шайлоо комиссиясынын имаратына кечикпей келүүсү шарт. Комиссиянын төрагасы жана башка мүчөлөр менен таанышып, документтерин көрсөтүүсү керек. Байкоочу добуш берүүчү жайдын жабдуулары менен таанышууга укуктуу. Белгиленген тартип сакталбаган учурда байкоочу комиссиянын төрагасына тиешелүү чара колдонууну талап кылууга тийиш. Добуш берүү учурунда байкоочу паспорту көрсөтүү менен шайлоочулардын тизмесине киргизилген шайлоочуларга бюллетендерди берүү жол жобосун көзөмөлдөйт. Шайлоо бюллетенин алгандан кийин шайлоочу өз колу менен бюллетенди алууга кол коёт. Ал эми аны берүү боюнча комиссиянын мүчөсү кол коюшу керек. Байкоочу ар бир шайлоочунун атайын жабдылган кабинада добуш берүүсүн жана анын жанында бөтөн адам болбосун көзөмөлдөөсү керек. Байкоочу шайлоо комиссиясынан протоколдордун көчүрмөлөрүн жана аларга тиркелген документтерди ала алат. Көз карандысыз байкоочу комиссия мүчөлөрүнүн көчмө урналар менен коштоп жүрүүгө жана шайлоо процессинин шайлоо күнү толук көрүнүп турушун талап кылууга укуктуу. Ал эми байкоочуга эмнелер тыюу салынат? Шайлоочуларга шайлоо бюллетендерин берүүгө, шайлоо бюллетендерин алуу үчүн өзү каалагандай кол коюуга, шайлоочунун суранычы менен шайлоо бюллетенин толтурууга, добуш берүүнүн купуялуулугун бузган аракеттерди жасоого, шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү тарабынан жүргүзүлгөн бюллетендерди саноого түз катышууга, шайлоо комиссиясынын ишине тоскоолдук кылган аракеттерди көрүүгө, шайлоочулардын арасында үгүт иштерин жүргүзүүгө, шайлоо комиссиясынын чечим чыгаруусуна катышууга. Эгерде байкоочу добуш берүүнүн купуялуулугун бузса же шайлоочулардын пикирине таасир этүүгө аракет кылса, ал байкоо жүргүзүүдөн четтетилип, укук коргоо органдары тарабынан участкадан чыгарылат. Байкоочулардын негизги милдети шайлоонун таза өтүшүнө жардам берүү. Алардын негизги принциби шайлоого объективдүү баа берүү. Шайлоо участкасында байкоочунун болушу кырдаалды кыйла өзгөртө алат. Анткени изилдөөлөргө таянсак, адам бирөөнүн көзөмөлүндө болсо, өзүн туура алып жүрүүгө белсенип, мыйзам бузбоого аракет кыла баштайт. Ошондуктан таза шайлоо өткөрүүдө көз карандысыз байкоочулардын ролу абдан маанилүү. Көз карандысыз байкоочуларга бийликке ким келсе да айырмасы жок. Алар башка байкоочулардан ушунусу менен өзгөчөлөнүп турушат. Алар үчүн шайлоо процедуралары адилеттүү жана ачык болушу гана маанилүү. Кантсе да байкоочулар жөн гана ыктыярчы же бекерчи эмес, мыкты коомдо жашагысы келген адамдар. Алар өз өлкөсүн өзгөртүүгө умтулуп, шайлоолорду ачык жана таза өткөрүүгө салымын кошот. Ал эми өлкөнүн өнүгүшүнө кошкон биздин салымыбыз шайлоого активдүү катышуу. Анткени
Сенин добушуң, сенин келечегиң.